Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы өлкө ичиндеги каттамдар үчүн эксперименталдык вагон иштеп чыкты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, вагондун ички абалы замандын талабына толук кандуу жооп берет. Жүргүнчүлөр үчүн шарттардын баары каралган. Аталган вагонду жаңылоо иштерин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы өз каражаты эсебинен жасаган. Коопсуздук талаптарына толук кандуу көңүл бурулуп, алдын ала вагондун конструкцияларын андан ары пайдалануу боюнча изилдөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында вагондун шыбына терезелер коюлуп, муздаткыч, таза суу, кол жууган чорго тагылган. И здесь самый такой Модернизациялоодо вагондун ички интерьери гана өзгөртүлдү. Жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн терезелери чоңойтулуп, панорамалык терезелер орнотулду. Отургучтардагы сапаттуусу тандалып алынды. Кыймылдын коопсуздугун камсыз кылган жүрүүчү бөлүктөрүнүн жана авто токтоткучтардын жаңы элементтери орнотулуп, абаны муздатып турган системада киргизилди. Жүргүнчүлөр кааласа үй бүлөсү менен, достору мененбе айтор сапарын ойдогудай көңүл ачуу менен өткөрсө болот. Каждый пассажир, который находится в вагоне, смог увидеть красоты. Аталган вагон башталышы гана. Эгер жакшы жыйынтык көрсөтө турган болсо, мындай вагондорду көбөйтүү планы коюлган. Бул өлкө жарандары үчүн гана эмес, чет өлкөдөн келген туристтер үчүн да ыңгайлуу болуп, сапар учурунда аларга Кыргызстандын жаратылыш кооздугун көрсөтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Насчет проекта, как вы знаете, он еще экспериментальный. Биздин ишкана калк арасында темир жол менен жүргүнчүлөрдү ташууну жайылтуу жана өлкөнүн туристтик тармагын өнүктүрүү максатында Бишкек 1 вагонду Оңдо заводунда эсептен чыгарууга жаткан вагонду эксперименталдык жүргүнчү вагонуна модернизациялады. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн техникалык документтердин талаптарына ылайык вагондун дизайнын бузбастан кузовду күчөттүк. Өзүңүздөр күбө болгонуңуздардай, коопсуздукту башкы орунга коюу менен баарын жогорку деңгээлде жасоого аракет кылдык десем болот. Каждую деталь, каждую часть они смотрят. Вагон 51 орунга ылайыкташкан. Тийиштүү текшерүүдөн өткөндөн кийин тарифтик баалары бекитилип, ички каттам менен жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүп баштаары айтылат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.